Жогорку кеңештин депутаттары эми жаңы тартип менен шайланат. Буга чейин жарандар талапкерлерди аралаш система аркылуу шайлап келишсе, мындан ары түз шайлоо аркылуу парламенттеги өкүлүн аныктай алышат. Тиешелүү конституциялык мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык өлкөдө 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, алардан жогорку кеңешке 90 депутат шайланып келет. Ал жерде бекилип калат, бир эле жерге каралып калат, бир эле ошол жердин көйгөйүн карап калат, башка чечпей калат дегенден алыс. Анткени депутаттардын өзүнүн укуктарына Кыргызстандын бардык бурч жагындагы любой маселени көтөргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ага конституциялык мыйзам дагы жол берет, статус депутаттын дагы мыйзамы жол берет, регламенттин дагы жол берет да. Ал адамдын өзүнөн. Ал эми талапкерлер өзүн өзү көрсөтүү жолу менен же партиянын сунушу менен катыша алышат. Шайлоо күрөсү болсо 300 000 сом деп белгиленип, кийин кайра кайтарылбайт. Аралаш системадан айырмасы парламентке татыктуу, элдин көйгөйүн билген, аймактын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга салым кошкон депутаттардын шайланып келишине шарт түзөт. Бир жагынан азыркыдай акча берип партиянын тизмесине кирүү деген түшүнүк болбойт. Ошол эле учурда эл өкүлү мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөй турган болууда. Мандат тизме боюнча кийинки эң көп добуш алган талапкерге берилет. Кыргызстан боюнча 4 миллион 145 миң шайлоочу бар. Ошол экени 30 округга бөлүп атат. Ошондо где-то 138 миң 140 миңден болуп калат го дейм. Ошого чейин ошондой болот. Ар бир округда шайлоочу где-то 138 миңден болот да. Может ага чейин дагы 1 жыл бар, может дагы көбөйүп калат, 140 да болуп калышы мүмкүн да. Аталган конституциялык мыйзамды ишке ашырууда гендердик квота дагы сакталган. Башкача айтканда 30 көп мандаттуу шайлоо округунан көп добуш алган 3 талапкер жогорку кеңешке депутат болуп келет. Анын бир мандатын аял кишиге берилет. Эгерде шайлоочулардын көпчүлүгү аялдарды тандаса, анда мандаттын экөөсү аларга берилип, бирөөнү эркек киши ээ болот. Аялдар биздин Кыргыз мамлекетинде 60%ке жакын биздин 7 миллиондон ашык калкыбыз болсо, ошонун аялдар түзөт. Ошол эле мезгилде ушул жашоодо тең укуктуулукту камсыз кылууда, аялдардын укугун коргоо багытында, саясатта, коомдук иштерде ошол аялдар дагы четте калбастан биздин мамлекеттин өнүгүүсүндө үнү угулуп турсун деген максатта квота коюп атабыз да. Добуш берүү учурунда жарандар бир эле талапкерин тандоого укуктуу. Эксперттер эл өкүлдөрүн түз шайлоо жарандардын депутаттарга болгон ишеним деңгээлин жогорулатса, бир жагынан бюджеттик каражаттар үнөмдөлөрүн белгилешет. Анткени буга чейин бир мандаттуу округдан шайланып келген депутат мандатынан баш тартса, кайра шайлоо өткөрүлүп, ага бюджеттен миллиондогон каражат жумшалчу. Ошол жерден шайланган депутатты эл да билет. Депутатта кайсы жерден шайланып келгенин билет. Эртең ошол элге барып отчет берип, ошолордун муктажын угуп, жана ошол көйгөйлүү маселелерин чечкенге аракеттенет. Экинчи көп фактор бул көп мандаттуу аймактык округга өтүп аткандан, ушул системага өтүп аткандан эл баягы мурдагыдай тигил партия, тиги тизме экен шайлоо тизмеси деп баягы тизмени шайлачы да анан партияны. Бул жерде конкретно бир адамдарды тандайт. Белгилей кетсек, президентти жана жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыккан болчу. Мыйзам долбоору бир топ талаш тартыш, кызуу талкуулардан соң 30 апрелде жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Дүйшөн Шаршенбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.